Күн ысып жатат жана күн ысып жатканда адамдын ден соолугуна коркунуч алып келе турган бул адамга күндүн өтүп кетүүсү. Күндүн өтүп кетүүсү адамдын башына күн ысык тийгенде баш мээдеги температура көтөрүлөт дагы, нерв системасы жабыркай баштайт. Ушуну күн өтүп кетүү деп айтылат. Күн өтүп кеткен адамда дене калтырак басышы мүмкүн, эс учун жоготуп коюшу мүмкүн, тарамыштар, булчуңдар түйүлүп тырышы мүмкүн, жүрөктүн согуусу тездеши мүмкүн. Ошондой эле адамдын денеси кызарып, ысып баштап, дене тап көтөрүлүшү мүмкүн. Же болбосо башында кичине тери агып, кийин тери жок болуп, кургак тери чыгышы мүмкүн. Бул абал күн өтүп кетти деп айтылат. Бул эмнеден болот? Эгерде сиз баш кийими жок, ысыкта жүрө турган болсоңуз, же болбосо түшкө жакын күнгө чыга турган болсоңуз, түшкө жакын ысыкта чыгып алып физикалык активдүүлүк кыла турган болсоңуз, машыга турган болсоңуз, адамга күн өтүп кетет. Сактаныш үчүн баш кийим кийүү керек болот. Эртең менен же болбосо кечке жакын күнгө чыгуу керек болот. Түштө чыкпаш керек. Жана агыраак кийимдерди кийиш керек. Жана эң негизгиси жетиштүү деңгээлде сууну ичиш керек болот. Суу аз болуп калганда дагы денеде күн өтүп кетиши мүмкүн. Себеби терморегуляция деген бар. Адамдагы дене тапты контролдой турган системалар жакшы иштей албай калат. Себеби адам ысыкты кантип жоготот? Ал тери аркылуу жоготот. Тери аркылуу чыгыш үчүн анда суюктук жетиштүү болуш керек. Ошондуктан суюктукту да жетиштүү ичишиңиздер керек. Эгерде кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.